Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Ойноп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлө. Матраимов уялчак депутатты уялтты. Кой Таш окуялары боюнча сотто 300дөн ашык күбө Атамбаевке каршы көрсөтмө беришет. Былтыр 3 эркек прокурор декреттик өргүүгө чыккан дейт башка прокурор. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги үстүбүздөгү жылдын 20 майына карата Оренбург-Бишкек маршруту боюнча чартердик каттамды аткаруунун уюштуруу маселесин иштеп чыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Бул авиакаттам Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тапшырмасын аткарууда жетишилген эки өлкөнүн жарандарынын өз ара колдоо жөнүндө Россия жана Кыргызстандын тышкы саясаттык сүйлөшүүлөрүнүн негизинде ишке ашты. Бул авиакаттамга отургузуу учурунда кош бойлуу аялдарга, улгайган адамдарга, жаш балдары бар жана Россиянын медициналык мекемелеринде дарылануудан өткөндөргө артыкчылык берилет. Кыргызстанга келгенден кийин бардык жарандар белгиленген медициналык процедуралардан өтүү үчүн байкоого, обсервацияга жайгаштырылат, деп айтылат маалыматта. Чет мамлекеттерде, анын ичинде Россияда жүргөн Кыргызстандын жарандарынын кайтаруу боюнча иштер туруктуу негизинде улантылат. Бирдиктүү 112 номерине 175ден ашуун гендердик зомбулук боюнча чалуулар келип түштү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Бирдиктүү 112 кызматчылары гендердик жана үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандардын телефон чалууларын кабыл алууга даяр. Учурда чалуу бардык региондордун калкы үчүн жеткиликтүү. Үй бүлөлүк жана гендердик зомбулуктан жабыр тарткандар кошумча психологдон кеңеш алуу үчүн Акимжан Закировго кайрылса болот. Ыкчам бажысынын кызматкерлери Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Марказ айылында АШБ аттуу кыргыз жаранынын башкаруусундагы чиркегичи бар Mercedes-Benz 1840 LS 4X үлгүсүндөгү транспорт каражатын токтотуп текшеришкен. Транспорт каражатынын жүк бөлүгүн текшерген учурда чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы 14 тонна кургатылган жемиштер табылган. Кармалган товардын орточо базар баасы 1 миллион 900 миң сомду түзөт. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө караштырылуучу боюнча Ош облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Семетей обсервациясындагы Чыр-Чатактагы көпчүлүк жарандар үй карантинине жөнөтүлөт. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, Семетей обсервациясындагы кырдаалга байланыштуу Россия Федерациясынын Соль-Илецк шаарынан келген жарандары жашаган жери боюнча үй карантинине жиберүү чечими кабыл алынган. Жарандардын ичинен коронавирус аныкталган 43 бейтап менен жакын байланышта болгон 19 адам обсервацияда калат. Медицина кызматкерлери аталган обсервацияда 22 майга чейин штаттык тартипте иштешет жана алардын иштөө мөөнөтү бүткөндө башка топтогулар келет. Обсервацияга жооптуу врач Кыргыз Республикасынын ССМдин буйругуна ылайык 7 июнга чейин иш алып барат, деп айтылат маалыматта. Бүгүн 18 майда Жогорку кеңештин комитет жыйынында депутат Урматбек Самаев 2019-жылы канча эркек прокурор кызматкери декреттик өргүүгө чыкканын сурады. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов эркектердин декреттик өргүүгө чыгышына мыйзамда жол бериле турганын эскертти. Ошон үчүн алар декреттик өргүүгө чыгып жатышат. Аялы төрөп иштегендиктен баласын карайм деп декреттик өргүүгө чыгышууда. Биз буга тыюу сала албайт экенбиз, деди Жамшитов. Депутат: ооба, мыйзам жол берет, бирок декреттик өргүүнү эң көп колдонгондор прокуратурада болуп жатат, дейт. Башкы прокурор: бизде деле көп эмес, 2019-жылы 3 эркек прокурор декреттик өргүүгө чыкты, деди. Бүгүн 18 майда 1 май райондук сотунда Кой Таш окуясы боюнча соттук отурум белгиленген. Сот имаратынын алдында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары иш боюнча өтүп жаткан айыпталуучуларды колдоо максатында чогулушкан. Алар саясий тургундарды бошотууну талап кылып, колдоруна плакат кармап алышканын көрүүгө болот. Тилекке каршы Алмазбек Атамбаевдин жана айрым жактоочуларды сотко келбегенине байланыштуу сот отуруму 25 майга жылдырылды. Булак nazarnews.org. Жактоочу тараптын тизмесинде 100гө жакын күбө бар. Кой Таш окуялар боюнча сотто 400дөн ашык күбө көрсөтмө берет. Бул тууралуу Вести.kg сайтына мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жоошев билдирди. Ал айыптоочу тараптын 304 күбөсү бар экенин айтып берди. Алардын ичинде 96 милиция кызматкери, 61 УКМК кызматкери, анын ичинде Альфа спецназынын жоокерлери, 86 медициналык кызматкер жана башка күбөлөр бар. Менимче күбөлөрдүн саны өтө көп эмес, анткени окуялар абдан орчундуу, деди ал. Жактоочу тарапта 100гө жакын күбө бар. Жоошев соттук процесс дагы көпкө узарарын, анткени негиздүү бир дагы отурум али өтө электигин кошумчалады.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинде кредиттердин төлөмдөрүн жеңилдетүү боюнча маселе каралып жатып, депутат Искендер Матраимов кесиптеши Камчыбек Жолдошбаевке ойноп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлө деди. Эл өкүлү Камчыбек Жолдошбаев насыятчыларга 3 ай каникул бере турган болсо, банктан дивидендин талап кылгандар чыгат деп ойнайтты. Насыя алгандар карантинге чейин иштеп турган күндө деле төлөбөй койгондор болгон дейт. Сиз экөөбүздүн курсагыбыз ток болгон үчүн ишенимдүү каалаганыбызды сүйлөп жатабыз. Маселе канча адам ачка отурат, мен ошону көтөрүп жатам. Кыргызда жакшы макал бар, ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген, деп Матраимов кесиптешин кагып салды. Расмий статистикага таянса, Кыргызстанда 1 миллиондой жарандарга микро жана чакан бизнеске насыя берилген. Улуттук банк коммерциялык банктар орточо эсеп менен жылына 13-20% пайда көрүшөт ар бир берилген кредиттен. Демек, саналуу карантин айлары үчүн элди кыйнабай, банктар процентти кечип койгон күндө деле чыгашага учурабайт. Жогорку кеңештин комитетинде ушул көйгөйлөрдү талкуулап, кредит алгандардын кыйынчылыкка дуушар болгон абалын карап, өкмөт менен улуттук банкка кредиттердин пайыздарын жеңилдетип берүү боюнча тапшырма бердик, дейт Искендер Матраимов. Ысык Көл облусундагы базарларда ижара ээлери иштебеген күндөрүнө ижара акыларын сурап жатканы боюнча маселе көтөрүшүп, бул кандай чечилет деген суроо салышкан. Буга өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акылбек Осмоналиев жооп берди. Бүгүнкү күнгө чейин азык-түлүк базарларында эч кандай тыюу салынган эмес. Алардын ижара акыларын жеринде түз чечип алуулары шарт. Ал эми иштөөгө тыюу салынып иштебей турган базарларда ижара акылары төлөнбөйт. Бул маселелер жергиликтүү бийлик жана мэрия тарабынан көзөмөлгө алынат, деди Акылбек Осмоналиев. Өткөн аптада Жогорку кеңеш биринчи окууда Кыргызстандын быйылкы бюджетине өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду жактырды. Көңүл борборундагы маселелердин бири жалпы чыгымды 10,3 миллиард сомго кыскартуу. Спутник агенттиги кайсы министрлик жана ведомстволордун бюджети кандай берене боюнча азаяры тууралуу материал даярдады. Бюджетти секвестирлөө түшүнүгү кыргызстандыктардын лексиконуна 2012 жылы андагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин жардамы менен кирген. Бул форс-мажордук кырдаалда же бюджетке киреше булактарынан каражат түшпөй калган учурда кайсы бир чыгымдарды кыскартуу механизми. Божомолдоолорго караганда бул жылы киреше салык жана бажы төлөмдөрү 30,8 миллиард сомго кыскарып, 132,9 миллиардты гана түзөт. Анын үстүндө коронавирус менен күрөшүүгө каражат талап кылынууда. Ал эми бюджеттин чыгарша бөлүгү 161,3 миллиард сом болмокчу. Кайсы статьялар боюнча чыгымдар кыскартылат. Төмөнкү чыгымдарды оптимашталдыруу пландалып жатат. Капиталдык салым 1 миллиард сомдон жогору. Аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-чаралар 1,1 миллиард сомго. Максаттуу трансферттер жана бем берүүчү гранттар 1,2 миллиард сомго. Министрлик менен ведомстволордун артыкчылыксыз чыгымдары 5,9 миллиард сомго. Өкмөт тарабынан эл аралык программаларды жана долбоорлорду биргелешип каржылоо 494 миллион сомго. Башка мамлекеттик иш-чаралар жана төлөмдөр 1,6 миллиард сомго. Төмөндө мамлекеттик ишканалардын бюджеттерин кантип өзгөртүү пландалып жаткандыгы боюнча кеңири көрсөтүлгөн. Атайын каражаттарды эске алуу менен тизмеге министрлик ведомстводан тышкары башка мекемелер жада калса телеканалдар дагы киргизилди. Кыскасы, Ички иштер министрлиги, УКМК жана коргонуу боюнча комитеттен тышкары мамлекеттин акырынан жем жегендердин бардыгынын бюджети кайра каралып чыгат. Өзбекстандын Кашкар-Дарыя облусундагы Каршы шаарынын тургуну үй бүлөлүк чырдан улам өзүнө жана 80 жаштагы атасына өрт коюп, андан 2 өтен каза болду. Бул тууралуу өзбек басмалары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, окуя 17 майда түштөн кийин болгон. 1974 жылкы тургун биринчи топтогу майып атасы менен урушуп кеткен. Уруштун натыйжасында ал желим шишедеги бензинди өзүнө жана атасына чачып жиберген. Аны токтотуш үчүн артынан кирген келинин жана бир туугандарынын 2 кичинекей баласынын көзүнчө ширеңкени күйгүзүп, өзүн жана атасын өрттөп жиберген. Натыйжада 2 өтең алган жараттарынан улам каза болду, деп айтылат башка прокуратуранын расмий маалыматында. Булак nazarnews.org. Ысык Көл облусуна Балыкчы шаарындагы ак кеме санитардык карантиндик пост аркылуу гана кирүүгө болот. Кирүү учурунда паспортту көрсөтүү талап кылынат. Балыкчы шаарындагы постту облустук оорукананын лабораториясы орнотулган. Кирип бара жаткандардан симптомдор табылган учурда экспресс анализдер алынат. Текшерүүнүн алгоритмине ылайык Кыргыз Республикасынын ССМнин бардык сунуштамалары сакталат. Ал эми облустан, райондук администрациялардан жана шаарлардын мэрияларынан алынган өткөрмө кагаздар көрсөтүлүп, Кызыл Омпол посту аркылуу чыгышат. Аймактан аймакка кирүүгө тыюу салынган. Ошондуктан зарылчылык болбосо үйдө болуңуздарды суранам, деп билдирди Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акылбек Осмоналиев.